Кыргыз тилим менин улуу сыймыгым, кыргыз тили ала тоодой бийигим, көкүрөктө нак сактаган тумардай, кыргыз тили баа жетпеген ыйыгым. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайларыңар кандай? Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабактарыбызды баштадык. Өзүңөр байкагандай, ыр саптарында белгиленип кеткендей, бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы менен башталат. Анда эмесе ийгилик каалаймын. Анда балдар, азыркы жаңы темабыз ачык муун. Сөздөгү үндүү тыбыштар ыргак ыргагы менен муунга бөлүнүп айтылат. Эрежени эсибизге сактап коебуз. Жалаң үндүү тыбыштан турган же үндүү тыбыш менен аяктаган муун ачык муун болот. Кайталайм. Жалаң үндүү тыбыштан турган же үндүү тыбыш менен аяктаган муун ачык муун болот. Мисалы, китебиңерде тоо, улуу, жазуучу, киши муунга бөлүнүп айтылышына көңүл бөлөбүз. Эми буну схема менен кандай кылып көрсөткөн? Тоо муунга бөлүнбөйт, улуу, киши. Көктө керекче үнсүз тыбыштар, кызыл үндүү тыбыштар. Эмесе балдар, 126-көнүгү текстти окугула. Ким жөнүндө жазылган? Сүрөттө кимдер тартылган? Айтып бергиле. Улуу жазуучунун өрнөгү. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн үмүт тилегинен жаралган жана ошол элдердин сыймыгы, мактанычы, көтөрүп жүрөр туусу, тиреп турар түркүгү болгон Чыңгыз агайыбыз тууралуу айта берсек сөз көп, жаза берсек барак чак келбейт. Ушундай инсанды дүйнөгө жараткан кыргыз топурагына кайра-кайра таазим кыласың. Ушундай уулду өстүргөн кыргыз элине ыраазы болосуң. Мындай улуу адамдардын өмүрүнүн ар бир мүнөтү, кеп сөзүнүн ар бир ыргагы, баскан турганынын ар бир кадамы кийинки муундары үчүн өрүнөк үлгү. Текстти окуп бүткөндөн кийин аяк жагындагы түшүнүксүз сөздөрдү көрүп турасыңар. Түркүгү, таянычы деген маанини түшүндүрөт экен. Ал эми инсан деген сөз адам, киши, жаран деген маанини билдирет. Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. 127-көнүгү. Суроолорго жооп бергиле. Текстти окуп чыккандан кийин төмөндөгүдөй суроолорго жооп бересиңер. Эгерде жетишпей баратсаңар, экранды токтотуп коюп аткарсаңар дагы болот. Азаматсыңар балдар, анда эмесе кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Номер 128. Кечиресиңер балдар, 128-көнүгү. Текстте 3 жана 4 сүйлөмдөрдү муунга ажыратып, көчүрүп жазгыла. Ар бир сөздө канча муун бар экен? Ачык муундардын астын сызгыла. Түшүнүктүү болдубу балдар? Кийинки көнүгүү.
129. Сөздөрдү муундарга ажыраткыла. Ачык муундарды белгилегиле. Муундун схемасын тарткыла. Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Мен силерге мисал келтирип өттүм. Мына ушул сыяктуу кылып кийинки тапшырманы улантып аткарабыз. Китебиңерде көрүп турасыңар. Үмүтү, тилеги, сыймыгы жана туусу деген сөздөр текстте кездешет. Мына ушул сөздөрдүн схемасын сызып, муундарга ажыратып, ал сөздөргө сүйлөм түзөт экенбиз. Ал эми үйгө тапшырма балдар. 130 көнүгүү. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Сак саламатта болгула. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.